Жумушуңдан эч качан уялба. Сварщиксиңби, сантехниксиңби, пол жуган, пол жугуучсуңбу, кылган адал эмгегиңден эч качан уялба. Коркпойсуң. Качан адал пешене терең менен тапсаң. Арамдан болсо коркосуң, ошол байлыгыңды кучактап титиреп жатасың, коркуп жатасың. Качан тоноп кетет экен, качан бир нерсе болуп кетет экен деп, тапкан акчаңда тынчтык болбойт, качан сен арамдан таба турган болсоң. Адалынан таптыңбы, эч кимден коркпа. Алланын алдында тазасың сен себеби. Уялба, кылган эмгегиңден уялба эч качан. Бүгүн официант болду. Официант деген кесип бар. Официант сен келип, мындай мен мындай башкача немеде карадың. Официант деп атасыңбы дегенде мындай туура эмес көз карашта карайт да. Ал жумушуң ошол сенин. Жеке мен да официант болгонмун. Официантсыңбы? Официанттыгыңды кыл, уялба, ал кесибиң. Иштеп атасың, ошол аркылуу нан таап атасың. Демек андан уялыштын эч кажети жок. Шариятта адал болду, ишин кыл. Ошондой экен, кылып аткан эмгегиңден адалбы, эч качан уялба. Арамдан таап аткандар уялсын, арам иш кылып аткандар уялсын. Адал иш кылып сен неге уялышың керек?